Кандайдыр бир петиция түзүү үчүн Google Chrome'го киресиз жана издөөчү жолчого change.org деп жазасыз. Ушул сайт аркылуу түзсө болот. Тандайбыз жана бул жерде башкы бети ачылат. Бул жерден создать петицию дегенди тандайбыз. Ошондой эле петициянын темага жараша сүрөт, андан кийин кыскача описаниясын жазып койсок болот. Жүктөгөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерге заголовок петиции жазабыз, мисал үчүн. Андан кийин бул жерден продолжить дегенди басам. Бул жерге ошол петициянын максатын кыскача жазып коесуз. Сиздин бул жерде ар кандай өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазсаңыздар болот. Ар кандай сурамжылоо жүргүзсөңүздөр болот. Кол топтоо жүргүзсөңүздөр болот. Мен азыр кыскача эле жазып койдум. Сиздер ошол жерге максатын толук жазасыздар. Андан кийин бул жерден продолжить дегенди басабыз. Кааласак ушул заголовкага сүрөт жүктөп койсок болот. Загрузить. Сиздин устройствонун проводнигине барат жана бул жерден сиздин телефондун памятындагы сүрөттөр ачылат. Сүрөттү тандадым. Сүрөт жүктөлдү. Бул жерден продолжить баскычын басабыз. Эми бул жерден биз катталышыбыз керек. Катталуу үчүн Google аркылуу кирсеңиздер болот, же болбосо Facebook аркылуу дагы кирсеңиздер болот. Же болбосо бул жерден өзүңүздүн email адресиңизди жазып катталсаңыз болот. Мен өзүмдүн email адресим жазам, же болбосо бул жерден Google аркылуу катталып коем. Подтверждение берип коебуз. Жана сайт жүктөгүчөктү бир аз күтө турабыз. Жана бул жерден жаңылыктарды жөнөтүп турайын дейт. Ооба же жок дегенди тандайсыз дагы. Бул жерден продолжить басасыз. Жүктөлүп жатат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Андан кийин биздин түзгөн петицияны публикацияга беришибиз керек. 10 колдоочу колдогондон кийин бул баарына видимый болуп баштайт. Опубликовать петицию басабыз. И бул жерден Facebook аркылуу электрондук кат алмаш аркылуу, WhatsApp сайты аркылуу, Twitter аркылуу, SMS аркылуу же болбосо ссылка аркылуу бөлүшсөңүздөр болот. Муну биз WhatsApp аркылуу бөлүштүк. Ссылка келген контакттар ушул жерде ссылканы басуу аркылуу добуш бере алышат. Ссылканы тандадык. Азыр жүктөп жатат. Бул жерден подписать петицию дегенди басып койсоңуз, демек сиз бул жерде макулдугуңузду берген болосуз. Ким
түзгөнүн, канча убакыт мурда түзгөнүн көрүнүп турат жана бул жерде текстиңиз көп болсо могу жерде толук окуганга мүмкүнчүлүк бар.